Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу төраға. Мен жалпы Баткен элинин чек ара аймагында жашаган элдердин атынан, айрыкча кечеги Чыр-Чатак, Аксай, Көкташ, Ак Татыр элинин атынан ушул эл өкүлү катары биздин өкмөт башчыбыз Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтен Баткен жергесине барып калып келгендиги үчүн чоң терең ыраазычылыгымды билдиремин. Эгерде ушундай иш сапары ошол окуя болгонго чейин болгондо бизде ал чек арада андай инцидент болбошу мүмкүн болчу. Себеби ал аймактан канча үлкөн адамдар кабыл алган сайын биздин кошуна мамлекеттер ошончолук бул аймак мамлекетке керек экен деген ойдо болмок да. Өкүнүчтүүсү бирок кийинчерээк барып калды. Эми эмне дейин, урматтуу коллегалар, менен барган коллегалардын бардыгы ушул жерде аныкта көрүп келди, себеби элдер бизди ал жерде кандай кабыл алды. Биз барган учурда элдер аябай стрессте экен, эмоционалдуу, өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Бирок ошол мезгилде биз депутаттар кандай абалда турдук? Биз депутаттар дагы өзүбүздү күнөөдүү деп сезип турдук. Себеби биз ошол мыйзамдардын бардыгын биз кабыл алганбыз, ошол өкмөттүн программасын biz бекиткенбиз. Biz эл өкүлү катары мыйзамдардын аткарылышын, программалардын аткарылышын, ошону убагында көзөмөл кылып, убагында талап кылбагандыгы үчүн, ушул окуя болгондугу үчүн биз аябай ал жерде ыңгайсыз абалда турдук. Албетте, бул окуя биринчи жолу болгон жок. Билесиздер, Баткен жергесинде мындай окуялар дайыма жазын айында суу башталганда, же болбосо малдар жайлоого чыккан учурда болот. Бул бардыгыбызга уже 28 жылдан бери маалым. Ушундай эле өтө катуу окуялар Чарбак айылында болгон. 13-жылы Аксайда, 14-жылы Көкташта болгон, Головнойдо. Ошондуктан мындай окуядан дагы биз сабак ала алган жокпуз. Бирок кеченги окуя болгондо эң өкүнүчтүүсү биздин жарандарыбыздын үчөөсү жарадар болду. Аларга ок тийди. Ошондуктан ошол өзүнүн куралы жок, төшүнү тосуп турган биздин жарандарыбыз мамлекет тарабынан моралдык, материалдык жактан жардам көрсөтүлүшүн мен суранып кетем. Бул жарандар Жураев, Мирбек Абдрахманович, Жаныкулов, Улукбек Мамадилев, Стойчиев, Акылбек Ташбалтаевичтер булар өздөрүнүн төшүнү куралсыз туруп, ок тийип бүгүнкү күндө экөөсү больницада, бирөөсү чыкты. Ошондуктан мен булардын эмгегине эң жогорку сыйлык катары барып, Кыргыз Республикасынын даңк медалына берүүнү сунуштаймын. Жана булар бүгүнкү күнгө жумушка жараксыз, алардын үй бүлөлөрүн багыш керек. Мамлекет тарабынан 300 миңге чейинки компенсация төлөп берүүнү жана убактылуу пенсияны чегерип берүүнү чечип кетсин өкмөтүбүз. Ошону менен катар бул окуя эмнеден чыкты? Баарыбызга маалым болгондой, бул окуя билесиздер, ошол көпүрүктүн астынан чыкты. 2009-жылы ошол коопсуздук кеңешинин катчысы Мадымаровдун кол койгондогу көпүрүктүн астынан ошол жерден шагыл алган жерден чыкты. Эми ону менен катар биз Аксайды биз стратегиялык объект, стратегиялык аймак катары кабыл алышыбыз керек. Ал жерде Головнойдо суудун башында болгон окуядан дагы биз сабак алышыбыз керек. Эми биз барганда элдер кандай талап койду? Биринчиден чек арада жашаганда эл бизге тынчтыкты камсыз кылып берүүнү суранып атышат. Себеби бизде тынчтык болгон сайын элдер нервтен, психология жактан орукчан болуп, ошону менен катар кыз келиндерибиз орукчан балдарды төрөлүп атат дейт. Ошондуктан биринчи талабы чек ара маселесин тез арада чечүүнү талап кылышууда. Экинчиден Көкташ, Аксай, Тамдык, Аксай Рабат жолун быйыл планга кирип бүтүрүш керек дейт. Себеби биздин кошуналардын негизги ырычагы ошол биз жайлоого чыкканда булар менен дайыма Чыр-Чатакта келип чыгат. Үчүнчүдөн өтө курс турган Аксай, Көкташ, Ак Татыр, Отобоз, Үчтөбө, Таштумшук айылдары дайыма ушундай Чыр-Чатак болгон убакта анклавда калабыз дейт. Орто Баз айылынан өтүүчү жол жабык калат. Ошондуктан ушул айылдарга биринчи категориядагы чек ара статусун берип, бизге жеңилдиктерди берсе дейт. Ошону менен катар Аксай элинин чек ара заставалары бүгүнкү күндө айрымдары оңдолгон, айрымдары ошол оңдоого муктаж. Ошон үчүн чек ара кызматынан суранып кетет элем. Ошо керектүү болгон чек ара заставаларын оңдоп, түзөп, заманбап куруп, ошону менен катар жолдор бүткүчөктү ал жердеги аскер кызматынын жүзгө чейин жеткирүүнү суранамын. Ошону менен катар билесиздер, ал жерде коопсуздук сактоо үчүн ички иштер бөлүмүнүн бир гана опорный пункту бар экен. Ал жерде болгону бир участковый милиция иштейт экен. Аны биздин ошо ички иштер министри өзү барып көрүп келди. Элдин арасында чыгып жүрүүдө өзүнүн кандай абалда турганын өзү азыр сезип турат. Ал ошол аймактагы Таштумшук деген аймакта милициянын бөлүмү бар. Ал жерде 7 гана адамдан турат. Ал эми кечеги көпүрүк жабылып калса, ал 7 адам эч качан Аксайга өтүп бара албайт. Ал барып
барымтада калып калат. Ошондуктан мен Аксайдын өзүндө дагы 10 жолдор курулуп бүткүчөктө 15-тен турган ошо милиция бөлүмчөсүн ачууну сунуш кылам. Ал эми Аксал айылында ошондо ушулар көп болгондуктан ал жерде ушу жабыркаган адамдарды тейлөөдө болгону ФАП 2 гана медайым иштейт. Алар врачтардын болушун талап кылат. Ошондуктан мен ал аймакта ошол дарыгерлер борборуну Актатырда, Аксайда ачууну сунуш кылам жана хирургия бөлүмүнө ачууну сунуш кылам. Ошону менен катар мына бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министри барып бир көйгөйдү чечтим деп келди. Чындыгында ага да рахмат. 2006 жылғы bir скорый помощь апарып бериптир, ремонттон чыгарып, эми ал скорый помощьтор билесиздер, ал 8 жылда списание болуш керек. Списанный оңдоп апарды. Ага да эл ыраазы болуп турат, бирок аны жаңыга алмаштырыш керек. Ошону менен катар эл ал жактын эли айыл чарбасы менен алектенет. Бирок айыл чарбасына суудан өтө муктаж. Судан бир Аксай эл эмес. Ага өзүнүн менен канал куруп бериш керек. Самарканде, Актатыр, Паскарык бардык айылдарында суу жок. Ал эми Паскарыкта болсо такыр эчне эгилбейт. Ошону менен катар бизде бүгүнкү күндө Аксайда жумушчу орун жок. Жаштарыбыздын бардыгы болгону чек араны тосуп турбаса башка жумуш менен аракет кыла алышпайт. Ошондуктан жаштарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн тигүү секторун кыздар үчүн ал эми мөмө жемиштик кайрат иштетүү секторуна жеке ишкерлер тарабынан куруп бериш керек. Болбосо ошол жердин жеке ишкерлерине жеңилдетилген насыя же болбосо сууда берилишини өкмөт чечип бериш керек. Ал эми билесиздер, Аксай айылында ата-энеси өтүп кеткен үйлөрдүн көпчүлүгүнүн үйлөрүнүн документтери жок экен. Аксайдын үйлөрүнүн 90%-ынын документи жоктугунан үйлөрдү залыкка коюп кредит ала албай, же болбосо үйлөрдү бири-бирине өткөрүү же сатууга эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок. Ал эми аны каттоо кызматынан келип өткөрүүдө 25-30 миң сом акча каражаты кеткени жана адвокат жалдоого каражаттын жоктугун айтышат. Ошону менен катар Орто Боз, Таштумшук айылдарында үйлөрдүн документи жок. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, ГРЭСтин бир бөлүмчөсү барып, ушулардын документтерин кылып берүүгө көмөктөшүп берүүнө. Аксай элинин атына эли абдан экономикалык жактан оор абалда жашайт. Себеби алдыга жумушчу орунда жок, ал эми болгон 2 сөтүктөн үлүшү бар. Ошондуктан алар жөлөк пул алууда да кыйналып жатат. Бул боюнча мыйзамды оңдоп бериш керек. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги өзү барып жолугуп келиптир. Ошондой эле Аксайдын Жаңыбак, Капчык айылдарында, Көкташтын Суму, Үчтөбө айылдарында, Орто Боз, Таштумшук айылдарында бала бакчага жана начальник же болбосо мектепке муктаж. Алардын балдары 6-7 километрге башка мектептерге барып окушат. Ал эми мектептерди курбаса, булардын бардыгы тажик айылдарынын арасынан өтүшөт. Ошондуктан буларда мектепти курууну планга киргизиш керек. Орто Боз айылындагы Момуров атындагы орто мектеби өтө авариялык абалда турат. Мындан сырткары ошол чек арада жашаган 11 мектеп авариялык мектепте өзгөчө кылдырдан 2015-жылы чечим менен балдар окулбасын деген чечим чыккан. Ошол эле Актатыр айылындагы Тургунбай Садыков мектебиде министрлик капиталдык ремонтко планга киргизилди деген кат барган, бирок бүгүнкү күнгө чейин капиталдык ремонту башталбай турат. Бардык шегара айылдарында жаштар үчүн спорт зал керек дейт. Жаштар биз чындыгында спорт менен заниматься эткенге бизде эч кандай залдын жоктугунан Тажикстанга өтүп, Тажикстанга барып ошол жерде көз каранды болуп спорт менен массагып келишет. Самаркандык Аксай, Актатыр, Карабак, Төрткүл, Суу башы ошону менен катар бардык шегараларында 2 сөтүктөн үлүш болуп, үлүш жерине 194 тургун 20дан ашык гектар жерге там салып ашкан. Бүгүнкү күндө госэкотехникалык инспекциянын комиссиясынын чечими менен сот чечим чыган үйлөрү бузулсун деп. Ошондуктан ушул жерде чечип бергичекче алардын үйүнүн бузулбашына өкмөт чечим чыгарып кармап туруш керек. Себеби алар ал үйдө өзүлөрү кредит алып же болбосо Россиядан тапкан каражаты менен салып, кээ бирлери 3-4 жылдан бери жашап атышат. Ошондуктан алардын үйү бузулбашы керек. Урматтуу коллегалар, Аксай эли жыл сайын азайып баратат. 3000 калкоосу бүгүнгү 2000ге жакын калкы калды. Ал эми биздин ошол жерде Тажикстандын Горухунда жыл сайын эли көтөрүлүп атат. Биздин Аксайдын элин ал жерде кармап калышыбыз керек. Ал жер бизде өтө чоң стратегиялык аймак болуп эсептелинет. Себеби дегенде ал жердин элине кантип кармайбыз? Ал жердин элине компенсация төлөп бериш керек. Электр энергиясына, салыкка, ар кандай төлөмдөргө жеңилдетүү бериш керек. Ал эми жөлөк пул менен пенсияларга 25%дан, ал эми иштегендерге кошумча акча төлөп бериш керек. Ошондо гана алар калышат. Чек ара кооптуу аймактарда мектептеринде дагы өтө көйгөй маселелер көп. Маселен, мугалимдер жетишпейт экен чек арада. Себеби айрыкча
орыс тили, чет тили, химия, математика, физика, музыка сабагы. Бул сабактан алган педагогтун мугалимдер бардыгы борбордо иштейт, андай условиясы жок жерге барбайт. Ошондуктан ал жерде ал предмет окулбаган экен, проходной порог коюп алды, жок дегенде 100 чейин түшүрүп туруп, ал жерде келишим менен кайра бара турган кылып бул жерде окутуш керек. Мектепте негизи предметти окулбаган экен, биз кандай илим билимге жетише алабыз? Аксай өкмөттө караштуу ошо Тажик Кыргыз чек-арасында жайгашкан жерлерге биздин Айгул таш подстанциясынан сым буланы өткөн. Ошо сымдан Тажикстанга бергенбиз, бирок ошол жердеги аймактагы бардык айылдар Тажикстандан көз карандысыз. 1 минут кошуп бергиле, жыйынтыктап алыңыз. Ошондуктан электр энергиясынан биздин алат алар, а биздикилер ага көз каранды. Ошондуктан мен сунуш кылып кетет элем, ошол электр энергиясын көбөйтүү жана аларда аябай киловатты төмөн экен, сымдарды чиреп атышат. Ошондуктан аларга 10-40 киловатты көмөкчү чордорун орнотуп, сымдарын алмаштырып бериш керек экен. Ушул айткан сунуштарымдын бардыгын токтомго киргизип туруп, өкмөт бизге аткарылышы боюнча квартал сайын бизге маалымат берип турууну мен сунуш кылып кетем. Рахмат чоң. Рахмат, Карамдо. Башына кийинки сөз депутат